Видео байкоо камералары адамды алыстан тааныйт. Дайынсыз жоголгон адамдарды аныктоо, тартип бузуулардын алдын алуу, ар кандай кылмыш иштеринен бетин ачууда артыкчылыкка ээ. Маселен, эгер адам издөдө жүргөн болсо, дароо белги берет. Үн белги берет, анан ошол адамды 4 чарчы кылып белгилеп, кызыл түстө кылып белги кылып берет. Мисалы алып көрсөк, ошондой белгилерден азыр мынакей биздин министрликке кирип аткан жердеги камераны байкасак болот. Мындай болуп, ар бир кызматкердин, ар бир кирип аткан жарандын жүзүн таануу функциясын аткаруу менен мынтип белгилеп көрсөтүп турат. Эгерде адам издөдө жүргөн болсо, ушул сары чарчы кызыл түскө боелот дагы өзүнчө үн белги берет. Ошондой эле унааларды дагы жүрүүсүндө издөдө жүргөн унаа болсо, же бир кандайдыр бир себеп менен ошол кармоого туш келе турган унаа болсо, бул жерде номерин окуп, унаанын номерин окуп, ушунда белги кылып чыгарып үн белгисин берет. Бүгүнкү күндө республика аймагында адамды жүзүнөн аныктаган 2177 камера иштеп жатат. Анын ичинен 500дөн ашыгы ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Камералар 360 градуска айлануу жана 500 метрге чейин жакындатуу функцияларына ээ. Ишке кире турган видео камералар бул 3 айдын ичинде Ички иштер министрлигинин борборлоштурулган бирдиктүү тутумуна киргизилип, андан аркы ишмердүүлүгү толугу менен Ички иштер министрлигине өтө тургандыгы билинди. Ички иштер министрлиги тарабынан бул санариптештирүү тармагы боюнча азыркы учурда күчөтүлгөн баягы иштер жүрүп жатат. Учурда калаанын 1-Май районунда коомдук жайларга видео камералар орнотулууда, алдыда Свердлов, Октябрь жана Ленин райондору да видео байкоо камералары менен жабдылат. Ички иштер министрлиги өткөн жылы видео камералар аркылуу 3500гө жакын кылмыш иши аныкталганын билдирет. Коомдук коопсуздукту сактоо, көзөмөлдөө иштерин ыкчам жана натыйжалуу алып баруу үчүн видео байкоо өлкө аймактарына жайылтылат. Азыркы күндө 54 камеранын орнотушу башталды. Негизинен баш аяк 100дөн ашык камералар коюлат. Бул долбоор ушу 3-кварталга кварталга чейин созулуп кетиши мүмкүн, 23-жылдынчы. Камералар өзүнүн ишине кирет дагы. Мисалы үчүн тамеки таштандыларын дагы таштай турган болсо, мусор таштандыларын, болбосо даже түкүрө турган болсо, үйүнө штраф келет. Кечирип коюңуз, момундай жерде түкүрүпсүз, тамеки таштапсыз, жолду башка жерден өтүпсүз. Ошондой эле бүгүнкү күндө коопсуз шаар долбоору аркылуу автоунааларга да видео көзөмөл жүргүзүлөрү маалым. Учурда Бишкек жана Чүй аймагында 110 аппараттык программалык комплекс иштөөдө. Күнүнө 2000ден кем эмес жол эрежелерин бузуу учурлары камерага түшөт. Ал эми өткөн жылы жалпы 685 000 учур катталган. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы камера орнотулган жерлерде жол кырсыктары кыйла кыскарганын билдирет. Коюлган жерде аппарат программа комплекстерде бүгүнкү күндө жанагы жол кырсыгы азайды кадимкидей эле. Ошол негизинде жанагы ошол кезилиштерде деле айдоочулар айдап аткан кезде сөзсүз жол эрежелерин бузбай айдап жүрүшөт. Культура вождения деген болуп калды. Ошол себептен бүгүнкү күндө аппарат программа комплекстер биздин Кыргызстанда сөзсүз керек болот. Эми долбоордун кийинки этабы өлкөнүн бардык облустарын, Бишкек, Ош шаарын, облустук деңгээлдеги 15 шаарды 73 калктуу пунктто камтып, 306 кесилишке коюлган камералар иштеп баштайт. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.